Kırgızistanlıklar Leylek rayon Beşkent ayıl hükümetinden bolup çekleşes koçu ayılı daima çıkıp gelip jüremin. Mana yaklamını tacikler pagranları şunday turat. Men surangamır şetki pagran tursun, bizi de korgosun dep bizim bolda mana sekti salıp jatkan ele. Menin balam dağın aldıdağı oldağı ele menin balam. Mana tütünü menen jok. Kan bolup atat mana şilapkalары. 12 çocukları pıypalanıp atat. Telefonları da, kiyimleri de kalgan. Jarda bergile. Mana tücüden telefonları kalgan. Kiyimleri de kalgan. Kan bolup atat mana şilapkalары da ular şetde emi kılgan edi. Bunday boldar emesine bu. Hazır jok mana. Bugün kançası oldu balдар? Çısılı kançası? 24. April 2021 yıl. Jardan bergilemeyen baldarıma. Kuat menen dastanım jok. Alıp ketip kalgan biri. Kayaktan boldu. Buna kan bolup atat. Şülüpkelari yerlerde kan bolup atat. Sonraki kan bolup atat. Баткенде чек аралаш айылдын 2 тургуну дайынсыз болууда. Бүгүн 24 апрелге караган түнү Лейлек районунун Бешкент айылынын 2 тургуну жоголду. Бул боюнча видео социалдык тармактарга тарады. Анда айтылгандай, түндө чек аралаш жайгашкан Бешкент айылында чатырда уктап жаткан жеринен 2 кыргызстандык уурдалган. Алар айылда цех куруп иштеп жатышкан. Кыргызстандыктар, мен Лейлек районунун Бешкент айыл өкмөтүнөн болом. Мына бул жакта коңшу өлкөнүн чек арачылары турат. Канча жолу айттык, бул жерге бизге да аскер коюп бергиле деп, бизди да коргосун дегенбиз. Балдар мына цехти куруп жатышкан эле. Мына бул жерде жатышкан, бут кийимдери кан болгон, телефондору, кийимдери да калган. Өздөрү жок. Менин балам менен дагы бир бала болчу. Жардам бергиле. Бүгүн 24 апрель 2021 жыл. Азыр жок. Жардам бергиле менин балдарыма. Кубат менен дастаным жок. Алып кетип калышкан. Жерлерде кан, бут кийими да кан болуп жатат деп видеода ыйлаган аялдын үнүн угууга болот. Бул окуя боюнча өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлчүлүгүнүн маалымат катчысы Чолпон Бердигулова учурда күч түзүмдөрүнө кабар берилип, издөө иштери жүрүп жатканын билдирди. Эртең менен эле бул окуя боюнча бизге кабар жеткен. Өкмөттүн өкүлү бардык күч түзүмдөрүнүн жетекчилери менен сүйлөшүп, издөө иштери башталган. Коңшу өлкөнүн күч түзүмдөрүнө да кабар берилди. Бирөөсүнүн телефону чатырда калган. Ал номерге чалуулар кетип жатат. Ошондуктан азыр балдардын каерде экени ошол телефон аркылуу аныктоо иштери жүрүп жатат, деди Бердигулова. Кыргыз-тажик чек арасынын узундугу 976 чакырым, анын ичинен 519 чакырымы делимитация жана демаркация өтүп, калган бөлүгү тактала элек. Такталбаган тилкелерден суу, жол, жерден улам эки тарап жаңжалдашкан окуялар, адам өлүмү менен аяктаган ок атышуулар маал-маалы менен катталып турат.